Орузбек Байыл өкіметінің тұрғыны Спанов Таштан. 26 апрель 36 жылдық болып өтеді. Чернобыль атом электростанция жабылғанына ошоны эскерүү кечеси бүгүн. Бизге мамлекет тарабынан айына 7000 компенсация берет. Анан группасы балаларга, группага пенсия пул алат. Кадамжай районунда 48 адам катышкан. Азыркы учурда барда. Мен Исаков Нурмухаммед Алтыбаевич, Кадамжай район Чернобыль ардагерлер төрагасы болом. Биздин Кадамжай районубузда 58 Чернобыль ардагери катышып келген. Анын ичинде 11 кайтыш болгондор бар. Азыркы убакта 47-си кысытыруу. Экинчи, үчүнчү топтогу майыптар. Шону менен бирге бизге азыр берилип жаткан 7000 жөлөк пул берилет. Анын ичинде баары дары-дармектер, ичиндеги төлөнүүчү буюмдар баары ошонун ичинде. Шону менен анан кийин майыптуу пул акчаларын алышат. Быйыл кандайдыр себептен көбүнүкүнө кыркып салды. Соцфонд. Bir nemesi менен мен чечебиз аны. Кийин андан кийин биздин балдарыбыз бар эле, балдарыбыздан реабилитационный борбор бар эле, ошо ал дагы жоюлуп кетти. Инвалид балдар бар. Балдар. Муну айылдардан көбүнчө. Чернобыль катышкандар балдардан. Чернобыль катышкан балдары бар. Кандай жардам болуп атат? Аларга энди эч кандай жардам жок, только инвалид болот. Канча адам бар мына Кадамжай районунда Чернобыльда? Чернобыль боюнча азыркы убакта 47-си калды. Анын общий 58 барган, 11 кайтыш болгондор. 47-си экинчи, үчүнчү топтогу майыптар баары. Эң жашы кандай Чернобыльда? Эң жашы ана бизде азыр 54-гө кирдик, 54-дө жашабыз барыбыз. Эң асакылдары бар 70-ке кирген. Мамлекет тараптан да кандай жардам болду? Мамлекет тарабынан ушул айга 7000 берилип турат. 7000. Анын ичинде баары бар да эми. Жана газга төлөсүң, коммуналдык услуга төлөсүң, дары-дармек, Бишкек шаарына бир жолу барып дарыланып келиш керек. Жылга бир жол болот. Жылына бир жолу курорттор жок, бизге өзүбүздүн профатология больницабыз бар. Жылына bir жолу барып келебиз. Orada çıksın ya, görünür gelir. Görünür. Çıkmış çıkar. Boşuna? Ben onu getir yani. Kahve gamsı var. Birinci scenariy göz gülçambar koyuyoruz. Marhumlarga eskeri Kur'an okulat jana zalpatlap ekинчи ишара кайра бул жака келип түзүлөбүз. Turbayı durmanda yolda tamam.
Чернобыль апатында қаза болған ағаларымыздың әрпінен أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Бардық өткен момын Фирдаус пейшінен орын берген. Аллах өзің елімізге, жерімізге тыныштық, амандық, бейпілдік берген, я Раббил Аламин. Арқандай ору, қырсық, апаттардан, жаман көздерден, жаман сөздерден өзің сақтағын, я Раббил Аламин. Саллаллаху ta'ala ala khayru khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Урматтуу бүгүнкү митингге катышып аткан туугандар, Чернобыль апатына катышып келген бизден улуумун мына 1986 жылы дал ушул күнү ушул СССРдин курамына кирген Украина өлкөсүндө Чернобыль шаарындагы Чернобыль атомдук станциянын жарылуу болуп, кырсык болуп, ал жерде бир чоң апат болгон. Бул апатка биздин Кадамжай районунан 58 адам өз ыктыяры менен барып катышып, андан бери келгенден кийин 11 адам мына көзү өтүп, бүгүн катарыбызда 47 адам турасыздар. Эми урматтуу ушул Чернобыль апатына катышкан биздин агалар, мына жыл сайын дал ушул күнү сиздер мурдагы СССРдин курамына кирген өлкөлөр бир мамлекет, бир өлкө болгонбуз. Ошол өлкөнү Чернобыль апатынан куткаруучу катары барып катышкандыгыңыздар үчүн жыл сайын мына сиздерди мамлекет тарабынан сый урмат менен бүгүнкү күнү чогултуп, ушундай бир митингтерди өткөрүп келебиз. Чернобыль апаты ушул 26 апрелде болгон болсо, бул күн биз дайыма эскерип тура турган күн. Мына сиздер менен бул күндө канчалаган катышуучулар бүгүнкү күндө 2-3 группадагы майып болуп калган. Ошондой болсо дагы өзүнүн жанын тобокелдикке салып, ошол жерде кызмат кылган мына сиздер эр азаматтар турасыздар. Эми мындан аркы жашооңуздарга урматтуу биздин агалар мамлекет тарабынан мына ай сайын 7000 сомдон компенсация төлөнүп берилип атат. Ошондой эле сиздерге мына дайыма Чернобыль апатындагы катышуучулар катары сый урмат айыл өкмөт тарабынан көрсөтүлүп келатат. Мындан ары дагы дайыма биздин сыйлуу агаларыбыз болуп жүрөсүздөр. Үй бүлөңүздөр менен тынч аман болуңуздар. Мына азыр сиздер менен быйылкы ошол Чернобыль апатын эскерүү күнү орозо айына туура келди. Ушул айда баарыңыздардын туткан орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Орозоңуздар ушул эми мындан ары эч кандай дүйнөдө дагы, жосун биздин мамлекетте дагы эч кандай кырсыктар, согуштар болбосун. Администрациясынын атайын буйругу менен ошол Чернобыль апатынын коомдук бирикмесинин төрагасынын берген сунушуна негиз төмөнкү атуулдарга ардак грамота жана ыраазычылык каттар менен сыйлансын. Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы Кыргыз Республикасынын Чернобыль апатынын 36 жылдык эскерүү күнүнө карата райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Чернобыль АЭС апатынын ардагери Турсуматов Абдимуталип Момуновичти ардак грамота менен сыйлайт. Ушундай эле акимдин ардак грамотасы менен Чернобыль АЭС апатынын ардагери Сарыбаев Сапарали Иметалиевич сыйланат. Аскер комиссариятынын атынан, өздүк курамдын атынан, өзүмдүн атынан сиздерге ден соолук каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун. Оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Не максат тилек кылсаңыздар, ошо тилек максатыңыздарга
жетиңиздер. Анан сиздерди кылган эрдиңиздерди эскерип, аскер комиссариятынын атынан бере турган грамоталарыбыз бар, шуну берип коюуга уруксат этсеңиздер. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги, Кадамжай райондук аскер комиссарияты буйрук номер 14 Чернобыль апатынын ардагерлерин сыйлоо жөнүндө 1986 жылы 26 апрелде болгон Чернобыль апатында өз кызматтык милдеттерин активдүү аткаргандыгы жана өсүп келаткан жаш буындарды патриоттулукка тарбиялоодо кошкон зор салымы үчүн төмөнкү ататылган ардагерлер Кадамжай райондук аскер комиссариятынын атайын ардак грамотасы менен сыйлансын. Бекбутаев Колдошчон Шамшиевич ардагерибиз. Ошондой эле Грабулов Имамидин Ганиевич ардагерибиз. Ошондой эле грамота менен Салибаев Гуламидин Абдрахманович ардагерибиз. Негиз Алган сыйлыгыңыздар кут болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Көтөрмө айыл өкмөтү жүйөлүү себептер менен өзү келбей калыптыр. Ошондуктан биз Абдрахмановичтан суранабыз, көтөрмө айыл өкмөтүнөн дагы расылкаттар бар экен, ошону тапшырууга уруксат этесиздер. Көтөрмө айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, аймактын инфраструктурасын жакшыртууга кошкон жигердүү салымы 86 жылдын 26 апрелинде болгон Чернобыль АЭСиндеги кайгылуу апатты жоюуда көрсөткөн күжүрмөн эр жүрөктүүлүгү жана кажыбас каармандык үчүн Салибаев Гуламидин көтөрмө айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен сыйланат. Ушундай эле көтөрмө айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен Марасулов Имамидин сыйланат. Айыл өкмөт башчысынын ыраазычылык каты менен Сарыбаев Сапарали мырза сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык каты менен Каримов Мусабек мырза сыйланат. Меңгибаев Зикир мырза сыйланат. Берип коюңуздар. Рахмат. Урматтуу Чернобыль ардагерлери жана арабыздан өтүп кеткен жесирлер, жана ушундай эле бүгүнгө келген коноктор. Мына районубузда мына быйыл 58 Чернобыль ардагерлери катышып келген болсо, анын ичинен азыр 47 калды. Анын да экинчи, үчүнчү топтогун байыптар баары. Эми 1986 жылдын 26 күнү, 26 апрель күнү Украина Советтик Социалистик Республикасынын Чернобыль шаарындагы атомдук электростанциясы кырсык болуп болгон. Ошол жогоруда айтылган Чернобыль апатынан биздин Кадамжай районундан эң көп барган биздин районубуздан болгондуктан мына 11 адам кайтыш болгон. Эми айта кетсем, баткен шаарлардын ичинен мына өз милдетибизди биз аткарып келдик. Эми жежелик. Мындан кийин мындай апаттар болбосун, экинчи кайталамасын. Рахмат барыңыздарга. Kandaysiz? Yaxshimisiz? Kelmayapti. Qanday yaxshimisiz? Qanday aka? Yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Qana omin. Qandaysiz? Siz qanday o'zlaringiz tuzingizmi? Yaxshi o'tirasizlarmi? Rahmat. Bugun эми бул 36 жыл мурда 86 жылғы болгон ушул Украинадагы апаттын эскерүү күнү, анан биздин Кадамжайдан көптөгөн биздин атуулар барган. Мына сиздер баары бир өлкө болгонбуз, туурабы? СССР деген эле өлкө болгонбуз. Ошол СССРден Чернобылда кыйроо болсо, биздин өз ыктыяры менен бизден 58 адам барган экен. Мына азыркы күндө келип, кайтыш болуп, бул
Hazır 47 adam Kadamcı'da. Buna sizdi şol esker hükümge kelbey kaldı dep kavral al dedik de mi? Rahmat degenleri. Oruğanız, buna baldarınızı jakşılığını görün. Jengem menen köp yaşayan. Hem baldardı jakşılığını görüş gerek. Hem mamleket tarafından sizlerge tölükö şol kompensasiya beriler. Anan ança-munça şunday bir datalı gündörde sizler menen da jolugуп береме кылабыз. Sizge mi? Nemesin beresi? Bu 35 jubileylik. 35 yıllık adam var. Bu kança yıllık bu sen bu yolda? Yaxşı vakit. Amin. Olmadılar indi versin. İşlerin yaxşı, işleri yaxşı böyle. Hemen böyle bir yerinler. Sağ salamat Oynab, gülüp yer avreyler. Günler yüzün olsun kelgenlerine. Bu yıl Ukrayna'da vakf aldık. Uşana hozir televizorda görüp oturib. Mana bu kelganlarga biz mana iftorlikka berib o'tamiz. Mana fakat uradiga baylanishdi. Mana yaxshi bor uyga borib iftor qilib berasizlar. Akbar